Жалал Абад облусунда 8 декабрь күнү түнкү саат 12 чамасында өзгөчө кырдаалдар министрлигине чалуу келип түшүп, Аксы районуна караштуу Сыны айылында Айданек балдар бакчасы өрттөнүп жатканы маалымдалган. Аталган бала бакчасы балдарды кабыл алууга даярданып, жаңы гана оңдо түзөө иштери жүргөн. Өрттүн кесепетинен 76 орундуу бала бакча жараксыз абалга келген. Ал жерде негизинен өрттүн келип чыгуу себеби болжолдуу түрдө электр чубалгыларынын куска тутануусунан келип чыккан деген божомолдор каралган. Ал жерде биздин ошо иликтөө иштери боюнча атайын комиссия иштеп жатат, бирок тилекке каршы жараксыз абалга келген деген маалыматтар бар. Ал эми Баткен облусунда 7 декабрь күнү таңкы саат 8 чамасында Чоң Тала айылында жайгашкан Чоң Тала орто мектеби өрттөнүп кеткен. Бул бир кабаттуу мектеп 1980-жылы курулуп, 113 окуучу калакташкан. Учурда 130 окуучу билим алып жаткан. Мындай кырсыктын санын кыскартуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп келет. Ал жерде мектептин толук күйүп кетишинин себеби бизге маалымат абдан кеч келип түшкөн. Өрттүн биринчи кабарлоо убактысы ушу кеминде 1 сааттан ашуун убакытта кабарланган. Тилсиз жоонун санын кыскартуу үчүн жалгыз өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмес, экотех инспекциясы да иш алып барат. Бул кызмат текшерип гана тим болбостон чара көрүү укугуна ээ. Маалыматка караганда, кышкы текшерүү мезгилинде эрежени сактабагандарга эскертүү берилип, чара көрүлгөнү менен кээ бирлери өрт коопсуздугун сактоого такыр көңүл бурбайт. Ошо мекеме жетекчилеринин, ишканалардын жетекчилеринен бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде 93 бирене бар, бул өрт коопсуздугун бузгандык үчүн. 293 бирене бар бузуулар жөнүндө кодексте, бул берген эскертмелерди же болбосо предписанияларды аткарбагандык үчүн деген 2-категория, 4-категориядагы айып пулдар салынат. Статистикага таянсак, 2019 жылы жалпы 4000ге жакын өрт катталса, ал эми 2020 жылы 2500ге жакын өрт кырсыгы катталып, 30-40% азайганы аныкталган. Анын ичинен былтыркы жылы өрт кырсыгы 40 адамдын, ал эми быйылкы жылы 29 адамдын өмүрүн алган. Айымкан Исралыгыз, Азан Бужириков, Ынтымак.